Эгер деген бешөө болсо, бешөө бат сүйлөшүп алышат да. Ошондуктан мен ойлойм, биздин элибизге, биздин менталитетибизге жараша бир адам башкарбай 120 парламенттик система жарашат да. Күнүмдүк коррупция баарыбыз аралашабыз. Парламентке келгенге чейин тигил мындай депутат, бул мындай депутат деп абдан сындачумун да. Мен деген кесиптештеримди мына 3 жыл болду, 3 жылдан бери сындабайм деп сөз бергем да. Үстү жакта коррупция менен күрөшүп атат, анан президент келип туруп мен жашоомду оңдоп бер, мен тегеремдеги коррупционерлерди алып бергиле деген анан позиция, анан кадимки жарандарыбыз үйүндө телевизор көрүп алып жатып алган, бул туура эмес да. Жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров учурда иштеп жаткан президент, премьер-министр жана спикерди мамлекеттик камкордукка алуу жана ошондой эле буга чейин иштеп кеткен экс-премьер-министр жана экс-спикерлерге дагы атайын көйлөктөрдү берип, коргоого алуу боюнча мыйзам долбоорун сунуштап, бирок коомдун нааразычылыгынан улам артка кайтарып алды. Кесиптешиңиздин бул сунушун, бул демилгесин сиз кандай кабыл алдыңыз? Коомчулук сыяктуу элеби же жакшы жактары да барбы? Негизи өзүм үчүн мен деген кесиптештеримди мына 3 жыл болду, 3 жылдан бери сындабайм деп сөз бергем да. Мыйзамдар боюнча кичине мындай түшүнбөстүк да эл арасында болуп кетиши мүмкүн, бирок коллегамдын бул мыйзамды кайра артка тарткан туура эле болбош керек деп ойлойм да. Деги эле баягы кол тийбестик түшүнүгүнө кандай карайсыз? Себеби буга чейин экс-президенттерди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча биринчи окууда жактырдыңыздар эле мыйзам долбоорун. Бул жерде эки тарап бар да. Эгер экономика жактан, мамлекеттин эң жогорку деңгээлде отурган биздин аткаминерлерибизди коррупцияга далилденип калышса, анда кол тийбестикке мындай мен да ошого каршымын да. Айтып атасыз, кесиптештеримди сындабайм деп сөз бердим эле. Эмнеге себеп? Анткени коллегалар менен мындай эме болуп калат экенсиң да, классташтар болуп калат экенсиң да. Анан бизде ар кандай ситуация болду. Мен деле парламентке келгенге чейин тигил мындай депутат, бул мындай депутат деп абдан сындачумун да. Парламенттин ичинде отурганда бирибизге мындай кээ бирөөдө көз караштарыбыз дал келбейт. Кээ бир жерден биз мындай кадимкидей мыйзам үчүн салгылашып да кеткен убакыттар болгон, анан түшүнбөстүктөр болот, таарынычтар да болот. Бирок элдин мындай ошол шайланып келген депутаттын аркасында турган элдин үнүн сыйлаган үчүн мен ойлодум өзүмө мен да көп адамдарга жакпайм деп ойлойм да. Мен да мындай көз караштарым мындай алардын көз карашы менен туура келишпесте, бул алардын мындай жеке мындай ой да, анан деген алардын укугу да. Баардыгы эле бири-бирине 6 миллион кыргыз бири-бирине жакпайт да, туурабы? Ошондуктан бири-бирибизди сыйлаш керек деп мындай бир чечим кабыл алдым да өзүмчө. Депутатка талапкерлигиңизди коюп жатканда, коррупция менен күрөшүү сиздин башкы максатыңыз экендигин айткансыз. 4 жылда ушул максатыңыз канча пайызга аткарылды? Менин үчүн баардыгын чечип албасам дагы мындай үлгү катары таза жүрүп, анан пара бербей, пара албай, анан өзүмдү да ошо бир орусчасына ролевой модель катары элестетем да. Анан мындай жаштардын деле мындай үнү, жаш деп айтайын десем, мына мен 40 толдум, жаш деле эмесмин да, бирок менин кичүүлөр жолукканда эжесиз арасында салыштырмалуу жашсыз. Биз ошо биз да карайбыз, мамлекетте мындай өзгөрүүлөр болсо экен, ишеним чоң болуп атат деп ишенебиз деп ошондой сөз уккандан кийин менде деле мындай жакшы пикирлер бар болчу. Анан эң биринчи парламентке келгенде деген дары-дармек департаментинин жетекчиси менен алышып калдым да. Ал деген 10 жылдан ашык ошол дары-дармек департамент жетекчилеп абдан фарм лобби менен чоң мындай неме мафия болуп кетиштир да. Бирок ал кишини канча генеральный башкы прокуратура менен текшергенибиз менен толтура мындай иш козголуп табылса деле, далилдер табылса деле, ал биздин чиновниктер жөн эле мындай жумуштан арыз жазып эле кетип калышат экен да. Ошентип эле жумуштан алынып калды. Бирок ошол ситуацияны ошо дары-дармек департаменттагы Минздравдын астындагы менен коррупцияны көтөргөндөн баштап комиссия түзгөнгө чейин 6 ай күттүм. 6 ай комиссия түзүлбөй койду да. Анан комиссия түзүлгөндөн кийин дагы 6 ай текшерүүлөр жүрдү. Анан өз калоосу менен арыз жазып жумуштан кетти. Ошол бир эң биринчи алгач менин болгон ситуациям ошол болду. Анан бул жеңиш эмес, бул мен колуман келип мындай бирдемени өзгөртө аламбы деп. Анан ошондон кийин да ойлонуп калдым, жөн эле адамды кетирип эмес.
системдүү түрдө өзгөрүүлөр болуш керек экен да. Чында баягы эл аралык түрдүү уюмдардын иликтөөсүндө баягы мамлекеттик башкарууну өнүктүрүүдө эң негизги көйгөй бул коррупция экени айтылып келет. Анан жалпы алып карасак, бул жерде депутаттар гана эмес, башка аткаруу бийлиги, президент дагы коррупция менен күрөш баштаганы маалым. Сезип жатабыз экен. Эң жогорку деңгээлде урандар айтылып жатат. Эң жогорку деңгээлде көрөс, бул саясий коррупция бар, экономикалык коррупция. Ошо саясий коррупция менен президентибиз баштап, мурдакы президенттери баштаган, бирок ушундай деңгээлге чыгып премьер-министрлерге чейин эч качан камалган эмес. Мына эки мурдакы премьер-министр азыр абакта турушат. Эми алар соттолот, кандай болорун эми мындай кийин чечим көргөзөт го, бирок бул коррупция менен мындай күнөөлөнүп ошол жакта жүргөндүктөн мен ойлойм бул эң жогорку деңгээлдеги мындай бир күрөш башталып атат да. Бирок үстү жакта коррупция менен күрөшүп атат, анан президент келип туруп менин жашоомду оңдоп бер, менин тегеремдеги коррупционерлерди алып бергиле деген анан позиция, анан кадимки жарандарыбыз үйүндө телевизор көрүп алып жатып алган, бул туура эмес да. Анткени күнүмдүк коррупция баарыбыз аралашабыз. Күнүмдүк коррупция деген сиздин менин тегеремдеги эле ал теги чочун инопланетяниндер эмес да. Ал эле биздин туугандарыбыз, ал эле биздин кошуналарыбыз. Чет элде, башка өлкөлөрдө, мисалы үчүн пара берген учурда дагы анын үстүнө дагы баягы штраф, айып пул деп коебуз, салынат экен да. Мисалы үчүн сен пара бердиңби? Демек анын үстүнө дагы айып пул кошула берет. Балким ушундай бир эреже керек бизге. Себеби коррупция ушул айып пара берүүнүн негизинде жаралып аткандай да Кыргызстанда. Мен ойлойм, эми биз мындай өзүбүз кечиримдүү калкпыз да. Отуруп эле азыр Кыргызстан жарым түрмөгө отургузган деле туура эмес да. Аны деле салык төлөөчүлөрдүн аркасы менен багабыз да. Бул жерден информациондук, анан моралдык, анан идеологиялык бир неме жүрүмдөр болуш керек да, мындай сүйлөшүүлөр. Бул жолку чакырылышта мурдага салыштырмалуу жаштардын көбүрөөк келгени элде үмүт жаратты эле. Жаштар ошол ишеничти актай алыштыбы? Бир күндө баары чечилбейт экен, бирок бир жашы олураак бир коллегам айткандай, интернет деген балекет экен депчи. Ушу силер жаштар келип алып, ушу баарын ачыкка чыгарып жүрөт экенсиңер. Мага деле мындай тамаша түрүндө алар деле мени сыйлап, мындай эми жакшы көрбөсө да сыйлашат да, билет да биз жашпыз, анан жүрөгүбүз курчураак. Анан кээ бирде мындай идеалист болуп атпайбызбы, анан ошол күлүп калышат да. Интернет келип, мына жаштарыңар интернетте отуруп, биз да эч жака чыкпай отурбай калдык. Бул жерден эле интернетке сүрөткө тартып эле чыгарып коюшат деп, анан уже мындай бизди да тарбиялап атат, ошо силер жаштар, силер да бизди тарбиялап атасыңар деп тамашалап коллегаларым да айтышат да. Жаштар эмне отурасыңар? Кыймылдабайсыңарбы, сүйлөбөйсүңөрбү деген талаптар үчүн бул биз үчүн да бир чоң дем болуп атат биринчиден. Экинчиден биз үчүн да чоң түрткү болуп атат да. Эл сурап атат, эл талап кылып атат, унчукпагыла эмне отурасыңар деп, эл карап атат бизди деп. Ошондуктан мен ойлойм, толугу менен актабасак дагы акырындык менен коомдун аркасы менен биз да мындай кыймылдап баштадык да. Ушул аптада коомдук биринчи каналдын байкоочу кеңешине жаңы мүчөнү шайлоо аябай чоң талкуу жаратты да. Анан ушундан улам социалдык тармактарда дагы жогорку кеңеш таркатсын деген акциялар жүрүп кетти. Аны сиз да көрдүңүз болуш керек. Анан сурайын дегеним, мүчөлүккө татыктуу адам шайландыбы сиздин оюңузча? Парламенттин мындай да болгон чечимин сыйлоого коллега катары дагы, анан деген эл өкүлдөрү катары дагы уже чечим болгондон кийин сыйлаш керек да. Уже чечим болду. Сиздин оюңузча өлкөдөгү бүгүнкү күндөгү эң курч, кечиктирилгис чечилиши зарыл болгон 3 маселе кайсы? Мен ойлойм, биз деген түштүктөгү Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек ара маселесин эң биринчи, бул тышкы коопсуздук маселебиз чечиш керекпиз. Экинчи деген биз деген акы маселеси көтөрүлүп атпайбы? Мына мугалимдердин, анан доктурлардын акысы эмне көтөрүлбөйт, бюджетниктердикичи депчи. Аны көтөргөндөн мурда госслужбада иштеген адамдардын саны кыскартылыш керек. Аларды кыскарткандан мурда кичи бизнеске шарт түзүп бериш керек. Анткени бул адамдардын баары миңдеген армияны кайка сыртка эшикке ыртмак белек. Бунун баарына деген кичи ишканаларды жеңил ачылышына, анан кредиттерди алууга пайыздарын да азайтып туруп, анан деген
мындай тоскоолдуктар жок болуш керек да. Мас абалында унаа башкарып өздөрү тартип бузуп жатса, укук коргоо органдарынын кызматкерлерине эле кантип ишенет деп суроо салып, нааразычылыгыңызды билдирдиңиз. Анан ошол эле сиздин билдирүүңүздүн алдына депутаттарга деле эч ким ишенбейт деген пикир калтырыштыр да жагындар. Анан ошондон уга менде бир суроо жаралып атат. Баарына эле нааразы болгон бир катмар, коомдо катмар жаралган жокпу? Өнүккөн мамлекеттер 100 жылда өткөн кадамдарын биз мына 28 жылда аттап атабыз да. Эми бул акырындык менен эволюционный бир убакыт нерселер экен да. Акырындык менен ишенимди жоготуп алган бийлик, ишенимди элден кайрып бериш үчүн иштеш керек да. Катуу иштеш керек. Мен ойлойм, коом акырындык менен өнүгүп жатат. Буга убакыт керек да. Кийинки шайлоого катышуу ниетиңиз барбы? Аны деген сиз айткандай, сиздин колуңуздан эмне келди, эмнени чече алдыңыз деп мына сөздүн башына бербедиңизби? Мен ойлойм, дагы 1 жыл убактым бар. Жакында эле ошо бирөө интервью алып айтат да, депутаттар алдын ала өзүн пиарить этип, чото шайлоого даярдык эрте башталды, баарыңар эле телевизордон чыгып түшүп эмеден интернеттен түшпөй калдыңар депчи. Менимче, эгер 1 жыл убакыттан кийин мына колумдан келди, бул маселе чечилди деп мына элдин астына барганда да менин да жүзүм таза болуш керек да. Бул деген жөн эле шоу эмес да. Бул 5 жыл өткөндөн кийин барып туруп элдин астына барып суранасың. Мени шайлап бергиле, мен моуну кылып бердим деп мен отчет бергенде жүзүм жарык болуш үчүн мен ойлойм, дагы бир топ жумуштарды бүтүрүш керекмин. Эгер андай жыйынтыкка келбесем, анда 1 жылдан кийин өзүмө чечим кылып атканда бирөөнүн ордун ээлебеш керек да. Мисалы, сизге окшогон жаш мындай иштей турган жаштарым келем десе, анда аларга орун бошотуп бериш керек. Анан жоопкерчилик жагы да чоң. Турган жеринде элдин баары тааныйт. Той пойлорго деле барбай калдым да. Көп катыштан калып калам, алар таарынышат, туугандар таарынышат. Бизди мындай депутат болуп тоготпой калдыбы деп. Анан апам бар, жакшы, ошол апам түшүндүрүп берет. 2019 жылдын январынан 1 январынан баштап кабыл алынган, мүчүлүштүк менен кабыл алынган мыйзамдарга жогорку кеңештин депутаттары өздөрүнүн жоопкерчилигин сезишеби? Палатада ушул маселени көтөргөндө деген ушу бири-бирин күнөөлөп баштаганда өкмөт, анан жазган эксперттер, анткени 1 топ миллион евро алынган эксперттер ушу жазышкан инициатор болуп, ал жерде деген мурдакы 5-созувда инициатор болуп кирген биздин демөөрчүлөрүбүз болуп, коллегалар бар экен. Анан бири-бирин күнөөлөп, мына эл астында уят болдук да. Эл астында мына сен күнөөлүү, мен күнөөлүү деп отурганда, ошо мен да чыгып алып айттым элем. Эми токтотуш керек. Бул деген бири-бирин деген сен күнөөлүү, мен күнөөлүү деп отурсак убакыт өтүп атат. Баардыгыбыз күнөөлүүбүз, мойнун калыш керек. Ошондо мен ачык айттым, мен мойнума алам. Баардыгыбыз күнөөлүүбүз, коллегаларымдын атынан, парламенттин атынан баардыгыбыз жоопкерчиликти алабыз. И шашыш түрдө, анткени деген мораторий бар экен. Мораторий боюнча азыр өкмөт деген ошол немелерге, мыйзамдарга мындай өзгөртүүлөрдү азыр киргизе албайт экен, мораторий бар. Только парламент аркылуу экен. Ошондуктан азыр биз коллегалар менен шашылыш түрдө бир топ мындай өзгөртүүлөр киргизиш керек да, жүздөгөн да. Ошону киргизебиз. Анан ошо менен иштеш керек. Сындаган эмне кылабыз, болду деп ошондон айткам да. Жакшы адистерди, жакшы кадрларды кантип өзүбүздүн мамлекеттик башкарууга тартып алабыз. Ар бир мамлекеттик мүлктүн жетекчилигинде иштеген адамдын аркасында жок дегенде 1 депутат турат. Анан деген совет директору деген бар. 5, 10, 15, 20 жыл иштеген адамдардын аркасында бийликте отурган бирөө сөзсүз турат да. Ошол жоголмоюн бизде кадр маселеси чечилбейт. То есть профессионалдар келиш үчүн профессионалдардын алардын өзү ой болот да. Алар бирөөгө баш ийишпейт. Ачык айкын жүргөнүп калышкан. Алардын өз эмгегин деген баалашат. Анан эмгеги бааланыш үчүн акысы да чоң болуш керек. Биз атайын блиц суроолорду даярдаганбыз. Буюрса программанын алкагында келген ар бир депутатка узатабыз ушул эле суроолорду. Мүмкүн болсо кыскача жооп берип өтсөңүз. 6 миллион калк үчүн 120 депутат өтө эле көп дегендерге сиздин жообуңуз кандай? 120 болгону менен эгер деген 5 болсо 5 бат сүйлөшүп алышат да. Ошондуктан мен ойлойм, биздин элибизге, биздин менталитетибизге жараша бир адам башкарбай 120 парламенттик система жарашат да. Эми кичине санын кыскартабыз деп чыкса, ага деле каршы болбойм да. Негизи жогорку кеңеш өзүнүн ыйгарым укуктарын толук пайдаланып жатабы учурда? Эми мен башкаларга жооп бере албайт экенмин, бирок мен өзүм жооп берип атам. Мен укуктарымды именно жоопкерчилик жагын алсак, иштеп жатабыз деп ойлойм да. Кыргызстандын өнүгүшүнө тоскоол болуп жаткан негизги маселе? Бюрократия, коррупция.
Канча убакта бир эл менен чыгып жолугушуп көйгөйлөрүн алып турасыз? Бир айда бир жолу региондорго бир айда бир жолу барабыз. Өзүмдүн шайлоо округумда деген жок дегенде 2 айда бир жолу барып турам да.